17 лет нас забрали в Второе Туркестанское пулеметное училище. В нашем полку и киргизы были, и всякие нации. Люди мы одинаковые. Құда шулай яраткан бізді. 17 жашында қан майданға аттанған Гафан Сайфин быйыл 100 жашта. Ал Жалалабад шаарындагы жападан жалгыз калган согуш ардагери. Жаркын жашоого себепчи болгон инсандарга болсо ар күнү майрамдык маанай тартууласа арзыйт деген атуулдар бүгүн ага дагы бир жолу жагымдуу маанай тартуулашты. От правительства Москвы, от всей нашей дружной команды, от Совета ветеранов войны Баткена, от славянской диаспоры. Здоровья! Şu поколениеден biz акылкы поколение ушуларды көрүп калдык, ушулардын сый урматын көрдүк. Биз аларга кызмат кылдык. Эми Кудайым буйрса булардын айткан баягы деген бизге берген нерсени биз дагы өзүбүздөн жаштарга, муундарга бергенге ар дайым даяр болойлу. 9 май жеңиш майрамы. Бул күн көпчүлүк үй бүлө үчүн өзгөчө күн. Канчалаган өмүрдүн эсебинен келген жеңиш майрамы ар дайым бир тарабы кубаныч, бир тарабы кайгылуу эскерүүлөр менен коштолуп келет. Эң башкысы тарыхты эч ким эч качан тана албайт. Я, наверное, без этого не смогу прожить. Ну, как вы знаете, мой дед погиб в Сталинграде в 1943 году. И я передаю частицу своего деда. Мы вживую застали многих ветеранов, в том числе вот Гафан Мигданович. У нас последний единственный ветеран в Джалалабаде остался. Хотелось бы ему пожелать в канун 9 мая долгих лет жизни, крепкого здоровья. Телевизором бузок деди, скучно мне стало, телевизора нету, решили бүгін ошондай приятный бір билек кылайлык деп башкирский диаспора дуслук ачылды. Ошоны председатели мен ошо общий диаспорадан, урус диаспорадан Малюженканын атынан шу билекти Валентина Павловнага подарка кылып берелик дедигим майрамга. Ал эми концлагерь туткуну Валентина Симоненко 9 май улуу жеңишти кареги толгон көз жаштар менен эскерип келет. Эң өкүнүчтүүсү каргашалуу согушта атасын жоготкон Симоненко ушул убакка чейин анын кайсы жерге көмүлгөнүн таппай келет. Все знают, где похоронен, а я не знаю, где вот отец меня похоронен. Такое время было, что и мама не знает. Расстреляли отца. Так что мне очень тяжело перенести этот праздник. Я люблю его. Улуу жеңиш бул майрам көптөгөн улуттарды, мамлекеттерди бириктирет, ынтымагын бекемдейт. Андагы кыйылган өмүрлөрдү болсо эч ким эч качан унутпайт. Улкан Кожоева, Бектур Иманалиев, Жалалабад шаары.